Ассалому алейкум туугандар, кандайсыздар? Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Анан көп суроолор келди. Ушу түнү дейт 5-кулжадан 6-кулжага чейин 2025-жылы эмне болду деп айтып атышат да. Казакстандын Кыргыз мамлекетинин дагы аябай көп ошо жарандары видеолорду интернетке чыгарышты. Ал видеодо көрүп атабыз. Чоң мындай кандайдыр бир мындай түшүп жаткан жылдыз же метеоритке окшош, болидке окшош ушундай аябай нур чачкан объекттер асмандан учту. Бир топ эле болду, санаса бир 20-30 чактыдай болду го, бир майда объекттер. Үн катырбай учту, эч кандай жарылуу болгон жок. Алардын сыныктары Казакстандын чек арасына түштү деп жатышат. Бирок Казакстандын чек арасында түшкөнү байкалган жок. Ошо жерден Казакстан коргоо министрлигинин атайын кызматкерлери барып карап келсе, эчтеке тапкан жок. Мындай күйүп кеткен окшойт толугу менен атмосферадан. Ошондой нерсе болду. Украиналык пабликтер жана ошо блогерлер, аскер блогерлер заматта жаза башташты. Орусия уят болуп орешник менен өч алабыз деп Киевке атты эле. Орешниги асмандан эле таркап кетти, бузулуп кетти деп айтышты да. Орешник менен урса анда кандайча болот да? Анткени ал деген ошо сыныктар же болсо ошол метеориттик мындай жан кичине анын учкан траекториясы баллистикалык траекторияга туура келбей калды да. Мисалы үчүн баллистикалык траектория боюнча соксо Украинаны, анда ошо Владивостоктон Украинаны карай учмакта, бул болсо кичине башкараак, тескерисинче Москвага карай учкандай болду. Албетте мындай байкасак кайсы территориядан учту да, түшүнүксүз болду. Же Кытай аткандай болуп калабы, же ошо Казакстандын берки өзүнөн, же Кыргызстандын чек арасынан аткандай болуп калабы. Ушундай болуп калды да багыт. Албетте бул жерден кайсы шаарлардан видео көрүштү, видео келди, ошо нерсени тартып алгандар. Бул Астанадан, Бишкектен, Баткен, Кара-Балта, Оштон кетти. Салют деп атышты кээрлер, бирок салютка окшош эмес. Анан ар кайсы мен дагы кызыга баштадым, көп булактардан карай баштадым, эмне болду экен деп. Анткени айтып жатышкан ушул жакындагы күндөрдө күндү изилдеп кеткен НАСАнын спутниги бар болчу, Айрис деген же болсо Ирис деп. Ошол 4 тамгадан турган IRIS деп. Ошол Айрис атмосферага түшмөк, бирок НАСА дагы, ESA бул Европанын космикалык агенттиги, НАСА ошо Американыкы, National Agency of Space деп. Башка да ушундай эл аралык уюмдар дымдыр карманды, эчтеке деген жок да. Биз деген бизнес спутник эмес дейт, Айрис эмес дейт. Жок, бул баягы мындай эч кимиси биздики деген жок да. Анан кызыктуу болду. Анан чын эле бир четинен балким ким билет да, стратосферадан ядердик баллистикалык ракета менен аткандыр, аны менен атса ийгиликтүү болбой тийбей калгандыр, ким билет да. Бирок баары бир эч ким эчтеке расмий түрдө айткан жок мамлекеттерде. Анан дагы бир күн күттүк, дагы 2 күн күттүк. Мына бүгүн азыр видео чыгып атканы 9-уна чейин күтүп издеп аттык да, ошо маалымат болор экен деп. Бирок маалымат жок. Айрис эмес, Орешник эмес. Орешник бул анткени баягы Орусиянын расмий ошо бийликке түзүмдөрү эчтеке деген жок. Бир четинен эгерде чын эле алардын Орешниги учуп күйүп кетсе, бул уят болмок, ойгой бетер. Бул деген ядердик державага аябай катуу баягы репутацияга, атына кедерги тийгизет. Анткени эгерде ядердик держава өзүнүн ушундай ийгиликтүү эмес ракеталарын ата албаса, анда ийгиликтүү эмес пусктарга көбөйсө, анткени бир ракетасы шахтадан жарылды, аны спутниктер көрсөттү да, өткөндө бир видео жасадым эле. Анда ушу ядердик держава ядердик эмес деп таанылат дагы. Жана ошо чоң тегеректеги ядердик державалар же башка державалар кандай кол салышы мүмкүн, же тоотпой коюшу мүмкүн. Эч кылса начар да, ошон үчүн балким айтпагандыр. Бирок кантсе да, мисалы үчүн Америка Штаттарынын же болсо Кытайдын же башка чоң өлкөлөрдүн спутниктери асманда илинип турат. Алар байкамакта пуск болгон деп, пускту байкадык, ошол учуп аткан ракетасы бузулду деп айтмак.
А балким ким билет эми эч кимдики эчтекеси иштебей жатат, ошон үчүн атса деле эч ким байкабай калгандыр да. Анда аябай кооптуу экен, мындай эч кандай көзөмөл жок экен да. Анда Американын баягы бүт жер жүзүн каптаган 30га жакын, 14төн 30га чейин жакын ушу 1000 спутниги кичине начар иштейт экенби деген ойда келет да. Бирок же болбосо атканын көрдү, анан баягы президент Трамп Путинге тартат эмеспи, балким мындай өзүнүн кызматтарына айтты, эчтеке дебейсиңер, эчтеке айтпайсыңар деп. Ким билет да, бирок ал жөнүндө дагы канча спекуляция кылса дагы факт жок да. Анан дагы ошо карашдык, НАСА, ЕСАнын кайра суроолор болуп тура аларга. НАСА, ЕСА бизде эчтеке билбейбиз дептир. Бир гана ошо расмий түрдө Казакстандын, Казак Республикасынын ошо баягы коргоо министрлиги айтууну мындай расмий билдирүүнү берди. Ошол эле нерсеге таянса болот экен. Алардын расмий билдирүүсү боюнча бул деген космостогу учуп жүргөн ар кандай мусор, мындай таштандылардын, спутниктер, ракеталар иштеп атканда көрөбүзгө, кадрлардан экинчи ступендери, башка кайсы бир бөлүктөрү бөлүнүп космоста кала берет да. Ошо космоста калып уча берет жылдан жылга. Анан кез-кезде өзүнүн энергиясын жоготуп, баягы атмосферанын ылдыйкы катмарларына кичине мындай такалып, жерге түшө баштайт. Түшө баштаганда атмосферадан толугу менен күйүп кетет да. Анан ошондой эле көрүнөт да, ошо биз көргөндөй. Ошо Казактын коргоо министрлиги айтып атат, ошондой болду дейт. Ушул же майда метеорлордун топтому келип атмосферада күйүп кетти дейт, же болбосо ошо айтуубуз боюнча кадимки эле баягы космостук таштандылар. Казакстандын дагы өзүнүн ошо санарип өнүктүрүү министрлиги бар. Жана ошо акта бөлүмү бар. Инновация боюнча жана аэрокосмостук ушундай өндүрүш боюнча. МЦРИАП деп аталат, орусча аббревиатурасы. Бул деген алардын айтуусу боюнча, алар тактап айтканда, бул деген атмосферага космос аппараттардын сыныктары, таштандылары же метеориттин ушундай баягы топтому кирип атмосферага, жердин кыртышына, атмосферасына. Анан ошол жерден баягы күйүп кетти деп айтып атышат да. Бул деген ошон үчүн дейт, эч бир космостук агенттик ушу боюнча эчтеке деген жок. Анткени бул аябай мындай жөнөкөй эле нерсе. Бул космос таштандылары, эски спутниктер, мурунку ракеталардын баягы ступендери, тепкичтери да. Анан албетте бул нерсе дайыма ушинтип күйүп кете берет дейт. Ушул нерсе күнүмдүк эле бүтүлгөн эле нерсе. Башка жердин кыртыштарында, башка жер шарынын башка беттеринде ушундай көп нерсе боло берет. Элдер байкайт. Анан эч ким эчтеке дейт. Анткени бул жөн эле баягы катардагы эле иш дейт да. Анан ошон үчүн эч ким буга эч кандай мындай изилдөө, мындай тергөө жүргүзгөн жок. Анткени бул мындай көнүмдүк эле, көнүмүш эле иштейт, адаттагы иштейт. Ошон үчүн бул жерден эч кандай баягы эч ким эчтеке мындан ары изилдебейт деп атат да. Ошондой жооп кайтарды. Демек, эгерде баягы жыйынтыгын чыгарсак, азырынча бир да массалык маалымат каражаттары же болбосо бир да блогерлердин пропагандага катышкандардан сырткары жана бир да ошол расмий түрдө космосту изилдеген агенттик ушул боюнча эчтеке айтпай жатат. Демек, бул эгерде чын эле космос таштандынын күйүндүсү болсо, ошондой болгондур да. Орешник болсо баары бир аны атайын спутниктер ошо Орусиянын ар бир ядердик куралын байкап учуп турат да, байкап турат, шалгындоо кылып турат. Же болбосо ал баягы Америка Штаттары жана Европалык космос агенттиги тарабынан катуу секреттелген сыр катары, эл аралык сыр катары катылган. Же болбосо бул жөн эле чын эле баягы Казакстан коргоо министрлиги жана ошо санарип өнүктүрүү министрлиги айткандай эле, бул жөн эле космостук таштандылар атмосферада күйүп кетти. Ошондуктан бул нерсе ошондой. Мен деген ошондой чечимге келип атам. Анткени фактыларга ишенгенге көнгөнмүн. Жана расмий институттардын, адистердин айтуусуна ишенгенге көнгөнмүн. Азырынча ошол адистердин айтуусуна көбүрөөк ишенип жатам. Бул деген чын эле космостук мусор жөн эле күйүп кетти да. Башка эч кандай мындай спекуляциялык кандайдыр ой пикир жок. Анда эмесе туугандар, ошол пикир ошондой.
Сиздер эмне деп ойлойсуздар? Жазгыла комментарийлерге, андан ары дагы талкуулайлы. Бизнес план идея таптыңбы? Бизнес жасайм десең, кредит алганга келдиңби? Бирок кредит берилбей жатабы бизнес плансыз? Анда бизнес план жазыш керек, ичине баарын камтыш керек. Бизнес планды жазып, инвесторго берип, кыялдарыңды орундат. Биз ошол нерсеге жардам беребиз. Ал үчүн бул номерлерге чал же WhatsApp'тан жаз.